Mıйзамсызлыгыланганда 16 кишиге эптеп-сөтүп сөйлө акча берип коюлу, анан кийин бүдейлеп. Аратан универмактын немеси. Эже, кандай универмак жакка бел, бул жер муниципалдык территория, эже мен өзүм өткүм келип атат. Азыр ачып бериңиз, мен депутат катарында, адам катарында өткүм келип атат. Не үчүн тозолдуңуздар? Жок, бул жерден өтөм, мен каалагандай өтүшүм керек да, мен укугумду чектеп атпайсызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, урматтуу мекендештер. Сиздерге өткөндө бир аз Токтогул шаарынын таштандылар боюнча маселелерин депутат катары көтөрүп көрсөттүм элем. Ал маселелер дагы жакшы чечилбей атат. Азыр ал боюнча дагы иштер жүргүзөбүз. Эми азыр мыйзамсыз курулуштар боюнча ушул мыйзамсыз приватизация ушулар боюнча дагы бир чекесинен кеп кылайлы. Анда биринчи объектке келдим. Сиздердин назарыңыздарды биринчи объектке бурам. Эсиңиздерде болсо буга чейин приватизация ушундай бир ар кандай ыкмалар менен Токтогулдун мен деген каймактуу жерлерин жалаң чоңдор, жалаң ошол кезде депутаттардын жол болсо бир жакын адамдары ушундай бир татаал коррупциялык схемалар түзүп, биздин чоң деген автовокзал, автобекет, камхоз, хлеб завод, эми көп айтып отурсам аябай көп, жада калса парктын ичинде жерлердин баарын ээлеп алыптыр. Мына ошонун чекесинен бирөөсүн көргөзүп айтайын азыр. Мына достор, сиздердин назарыңыздарга могул Ленин көчөсүндө, азыркы Сүйөркулов көчөсүндөгү мына Алымканды айткым келет. Алымканды Турдумамбетов Осмон агабыздын үй бүлөсү мындай ээлик кылып алган. Бул жерге ушул базарды илгери жалпы Валейкум ассалам. Универмак болчу, бирок ушуну дагы өздөрүнө өткөрүп алышкан. Эми эң кызыгын сиздерге айтайын достор. Бул жерде мынакей сүт саткан эжелер. Эң кызыгы мына могул жол. Бул муниципалдык жол болуп эсептелинет. А могул болсо тозуп алган. Өзүм билемдик менен эле. Эч кандай азыр тастыктоочу документтерин баарын текшеребиз. Бирок могул жерди көрдүңүздөрбү, кулпу салып кадимкидей тозуп алган. Бул деген өзүм билемдик, өтүгүм төргөйлемдик. Эгер ушу видеону көрүп калса, Осмон Турдумамбетов тез аранын ичинде апасы Айгүл эжеге айтып, могул жерди аштырып, баардыгын мыйзамдуу ачып койсун. Болбосо биз азыр мыйзамдуу чараларды көрөбүз. Андан сырткары могу күркөлөрдү өздөрү билип коюп алган. Мына бул эжелерге деле жашынакай месталарды кылып берсек болмок, бирок тилекке каршы монтип тозуп алышкан булар. Өзүм билемдик. Өзүм билемдик. Берде могу такси каттамдарды кылган балдар дагы суранып атат могу жердин баарын тозуп алышкан, өзүм билемдик кылам деп. Могу күркөлөрдөн өздөрү билип акчаны алат. Мынакей дагы бирөөнү коюп алыштыр бул жерге. Бул эмне болду экен? Нан саткан жер экен. Тез аранын ичинде ушуну алдырыш керек. Биз азыр тийиштүү чаралардын баарын көрөбүз. Мыйзамдын алдында баары бирдей. Особенно ушу Токтогулдун байлары жадатты ушу баардыгын. Ушуларга эле окат керек дей да. Ушуларга эле окат керек дей. Бүт тозуп алышкан. Бирөөгө бир бекер берсе бир жөн, бул жерлердин баардыгы мынакей өз билемдик кылып, канча айдан бери могул жердин, канча жылдан бери аренда платасын алат могул жердинчи. Кадимкидей арендага берип, айына 3000 сомдон 2500, 4000 сомго чейин бериш. Өздөрү каалагандай алат. Мына мен мыйзамдуу укугумду да бузду. Жөнөкөй жараган катары. Бул жер муниципалдык жер болуп эсептелинет. Мына достор, мына каалагандай тозуп алышкан баардыгын. Ушундай да болобу? Андан сырткары мынакей тротуардын биягына мынакей атайын мондай күркөлөр коюп баардыгын арендага берет, акчасын алат. Бирок алардын баары жол бойлото, монун жолго чыгып кеткен учурлар да көп катталган. Азыр атайын аркы бетине болсо темир тосмо кылдык. Эми бул жерде атайын мына базарга
өздөрүнө шарттарды түзүп бул жерлерди аштырып алган. Бул теңсиздик, бул адилетсиздик, бул акыйкатсыздык. Могул жерлер жаптырыш керек. Могул жерлер биз атайын гүл тигип, могул жерге элдин акчасын коротуп атабыз. Канча деген гүлдөрдү. Тез арада ичинде жаптырыш керек могул жерлерди. Барын варт этип, баардыгына бирдей өбөлгө болсун. Ансы дагы бирде 53 соода кылса, бuyakta канча адамдын укугу бузулуп атат. Канча адам жолдон өтө албай атат. Канча адам башаламандык карап атат. Канча адам мыйзамды сыйлабай атат. Өлкө өнүкпөй атат дегендей. Сондуктан баардык мыйзам чегинде бирдей болуш керек. Мына Жашнакай алып мэрия гүлдөр тигип берген. Арчаларды отургузуп. Же болбосо ушул жерде ишкерлер да кылышы мүмкүн. Муну да тактайбыз. Мынакей сиздерге биринчи объект. Шуну көргөзүп турайын. Азыр күтүп турайлы. Келсе мына биз да жооп издеп жооп алганга аракет кылайлы. Бул жерде ушул эже иштетип атат. Эже, саламатсызбы? Мен шаардык кеңештин депутаты болом. Эже, бул жерди ким сизге аренда берди? Ошону эле жооп берип коесузбу? Мэриядан алдыңыз беле? Иә. Кимден алдыңыз эле? Иә, эже. Кимден алдыңыз эле бул жерди? Жош эми айтсаңыз эми кимден алдыңыз эле? Ошого жараша териштиребиз да. Иә, эже. Канча аренда төлөйсүз бул жерге? Төлөбөйм? Аны өзүңүз билемдик ме? Сиз анда база болгансызбы бул жерди? Эмне үчүн муниципалдык территорияга туруп алгансыз, эже? Каалагандай мондай конструкция кылып. Бул жерде эже сиз аренда өтөп алып атасызбы мэриядан? Келишимиңиз барбы? Могул жерди түшкөнгөбү? Аны Ормонбек Айгүл менен сүйлөш. Ошол кел, ошо менен. Жок, бул жерди азыр арендага сиздер берип атасыздарбы? Канча сомдон? Айына 1450. Эже, бул жер муниципалдык территорияда. Мейли, өзүң эжени шеф менен. Жок, могу шефиңиз түшүндүм. Могу воротаны ким сатып алды, эже? Могу воротаны. Баратан универмактын эмес. Эже, кандай универмак жакка бул жер муниципалдык территория, эже, мен өзүм өткүм келип атат. Азыр ачып бериңиз, мен депутат катарында, адам катарында өткүм келип атат. Эмне үчүн тозуп алдыңыздар? Жок, бул жерден өтөм, мен каалагандай өтүшүм керек да, мен укугумду чектеп атпайсызбы? Мен өтүшүм керек бул жер, элдики да бул жер, эже. Мону алып бериңиздер, эже. Могул жерди алып бериңиздер. Болбойт да могул жер. Жок, күркөлөрдү эмне коюп алдыңыздар, эже? Аны эмнеге айтасың, бизге эчеге айтпайсың. Жок, эмне үчүн сиздер мэрия менен келишим түзбөй, өзүм билемдик менен коюп атасыздар, эже? Мэрия менен келишим түзгөнөн койгондур да. Мурунку мэрлер менен түзгөндүр да. Ал ошол Ормонбековадан сурабайсың. Сура ошодон. Ормонбекова Айгүл эжеби? Ошодон сура. Осмон Турдумамбетовдун апасыбы? Ошо менен азыр келет. Анан Жашнакай алып сүйлөшүү, эже, мондай деп айтсаң. Мону болбойт, могу бузуш керек бул, эже. Бардыгын эми эмне деген эми бул, эже? Болбойт да, өзүм билемдик менен болгон. Алдынан өтүп айтсаң анан бузат да. Силердин сөзүңөр бугап укпай коймок. Хорошо, ошону айтып көрөбүз. Эже, көрдүңүзбү, могу темир илгери могул жерде турганда воротасы, могул жерден тозуп алсын бунун территориясы мына. А бул жакта ачып коюш керек да бул жерге. Биз могул жерге гүл тигеттирбиз. Азыр эгер могул муниципалдык территория болсо, могул жерди жабабызбыз мындайдан бардыгын. Жашнакай гүл тигип беребиз. Хорошо. Ой, саламатсыз. Могул территориядан кичине чыгып кетип атасыңар да, туугандар. Азыр ушул территорияга чыккан үчүн могул жер жапканга туура келип атат. Могул жерлерди. Колдон келишинче могул территориядан чыкпасаңыздар жакшы болот эле да. Мына кичине нарыраак көп болсо эми 5 сантиметр экен. Мен көрөм. Эч эме кыла албайм. Мынакей өздөрүнүн гана менчик аймагы болгон. Өздөрү КамАЗ алып келип жүк ташыганда ачып алышат. Анан кайра жаап алышат. Могул жерде могул жерлерди мыйзамдык ээлик кылып алган жерлер ушул. Болбосо бунун территориясы бул жер болчу. Бул жер менен бүтөт. Азырынча ушул ээлип алган жери ушул жер. Аны өзүм билемдик кылып тигини басып алган.
Баротанын коюп алган. Акшам барды эле бүт нерсени кыла берген болбойт да. Могул мекемелер жөнүндө айтып берип коесузбу? Илгери кимге караган, эмне болуп өтүп кеткен бул адамдарга? Мыйзамдуу, мыйзамсыз эмеспи? Мыйзамсыз алынганда 16 кишиге эптеп сөйлөп акча берип коюп анан кийин бүдөйлөп алган. Бул деле, тиги деле, мына 60-тыкы деле мына. Көрүп атасыңбы кандай болот? Канча жерде эле бир киши жашап атат. А бейбечаралар тытынып мынтип карапайым болуп жүрөгүн колун кабап. Мен ти Улукбек менен ти Идристи чакырам. Аны ошондо корреспондент, ошондо сүйлөйм. Азыр сүйлөгөн менен бесполезно. Сени тоготпойт деле районда. Жазып берсин, мен чакырам саны. Айта бериңиз. Азыр могул эки күркө биз шаардык кеңештин депутаты болобуз эже. Биз баары бир алар мен келип сүйлөгөн менен баары бир мыйзамдуу токтомдор биз кабыл алабыз шаардык кеңештин депутаттары. Андан көрө сиз шайлаган депутаттар баардыгы принципиалдуу болсо, могун баарын биз тескейбиз. А корреспондент келип тескей албайт. Сагышылган депутаттарды далайына арыстандык. Канча ол жактан корреспонденттер чакырдык. Мына акча экен. Акча менен өзүм басып айдап өтүп болуп кала бердик. Биз 2-3 жыл соттошуп жүрдүк. Эчтеке жок. Кайсы мекеме боюнча соттошуп жүрдүңүз? Райпо менен. Райпонун эмеси менен базарды соттоштук. Эчтеке жок. Ян соттоштук, эчтеке жок. Бүт эле жеңишинен берип коюптур, бар жогун. Анан азыр эмне кыласың? Сага айткан менен деле сен деле тоготпойт, бир бала кылып, ал эле бул эле деп болду. Азыр мо эки мекеменен жылдырып койсок ишенесизби бизге? Мына эки кичинекей камокту жылдырсак. Жылдыра албайсың. Жылдыра албайбызбы? Жылдыра албайсың. Айгүл деген кийин бар. Айгүл деген ким ал өзү? Мына ушул нези. Биз ушул жерде Айгүлдө менет кылган эмес, чындап мен бетине да айтаман, айтып да келгем. Мына азыр мебелине берди, мына арендага берди. Илгери биз ушул жерде тыйып койгон, ушул жерде иштейсиңер, ушул жерде аласыңар, мытесиңер. Мына баарын өздөрү алып алды, бизге эчтеке жок. Рахмат. Азыр бирдекен деп неме кылсаң эле, сенин ишиң болбосун. Сен мынтпе. Убагында алып албайт элең. А убагында бизге айтпаса кантип аласың? Мисалы үчүн. Бизге айткан эмес. Жеңишинен бүт баарын берип жок кылышкан. Бир адамга бир мөлүм эмес, бир бейбечараларга эле акча берип эле кол койдуруп, анан кийин алып койгон. Биз мейнет кылган кезде бул жок болчу, мисалы үчүн. Бул үчтүрөктө көзүн менен ошо иштеп жүргөн. А биз мисалы үчүн мейнетти биз кылганбыз. А бул мына ээлеп алды. Биягын базар кылды, биягын мынтты. Мына өзү туугандарын коюп алып, мына жыргап отурат. А биз болсо жүрөбүздүн акча кеткен. Жолдошбек Турдумамбетов депутат болуп турган кезде алып койгон дегенге кандай карайсыз? Ал кезде биз андан мурда алып койгон. Андан мурда эле. Эми ошол кезде күчү, таанышы, акчасы болуп турган кезде алып коюшканбы? Акча болсо ошол экен да. Акчаң жок болсо неме? Биз деле албакпыз анча-мынча, бирок эптеп-септеп бир бала кылып. Бизге жеткизген жок да. Жок. Рахмат. А жолдошум биз менетти биз кылганбыз, мынакей бутул зор, башка зор, бесоктон ажырап отурабыз. Бул эчтеке кылган жок, мына заң кайтып алып алды. Эже, бул жака барыңыздар, аренда эле төлөйсүздөр да? Айына канчадан төлөйсүздөр? 1 метр квадратка төлөнөт да өзү? Метр квадраты канчадан? 2 метрге 1000 сом, а? 3 метрге 1,5. Ошондо метр квадрат 500 сомдон экен да. Мынакей Алымкандын территориясы бул жерге атайын илгери универмаг болгон, капталдары мындай тозулган эмес, ачык болчу. Мүмкүн машина токтогонго, мүмкүн бөлөк нерселер кылганга, бирок территориянын баардыгын мына тосуп алып, бүгүнкү күндө айланасында тыгын ушундай бир мыйзамсыз жерлер да болушу мүмкүн. Булардын баардыгын тактап чыгыш керек. Кандай кылып алды бул муниципалдык территория? Баарын тактап чыгыш керек. Бирок ушундай чоң мыйзам бузуулар менен өткөрүп алышкан. Мунун баарын мыйзамдуулугун да текшериш керек. Тийиштүү мекемелерге баардыгына каттар жолдоп, арыздарды жолдоп жаш керек. Мынакей ар бир ичинде ар бир орун квадрат метр 500 сомдон берип атат айына. Элестете бериңиздер, эми ол жакта канча квадрат, ичинде канча квадрат. Мына акчанын баары каякта жатат. Төрбү. Бул атайын муниципалдык мындай элдер дем ала турган, мындай жашылдандыруу дегендей кислород менен камсыз турган атайын ушундай чектерге гүлдөр тигилет, арчалар тигилет дегендей. Бирок
арчалар тигилип келип отуруп эле момунда олтуруп басып алынып калган. Бул жерлер мынакей мунун уландысы болуш керек эле. Мындай жашылдандыруу болуп келатып, ушунун уландысы болуш керек эле. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жерден бүтүп калат. Көрдүңүздөрбү, мында илгери мондай чектер болгон, бетондор менен тозулган, бирок кийин мыйзамдарды өзгөртүп, монтип тозуп алышкан. Буга ар кайсы келген ушул мэрлер деп коеюнчу, ушулар бардыгын мыйзамдаштырып, бардыгын ашмалтайын чыгарып отуруп, мына монтип улам территорияны басып алып, мына эми бүгүнкү күндө тыгын бардыгы мыйзамсыз мындай территориялар басып алган. Мындай жерлер миң деп саналат Токтогулдун ичинде. Эми текшеребиз эми булардын баарын.